Саламатсыздарбы, мен урматтуу YouTube көрүүчүлөрүм. Бүгүн биз үй-бүлөбүз менен эрте туруп, алдын ала сатып алган билеттерибиз менен темир жол вокзалына сапарыбызды баштадык. Биз арзан баада плацкарт вагонго билет алдык. Анткени VIP жана люкс вагондорго бош орундар калган эмес. Бирок чындыкты айтсам, бул да өзүнчө бир кызыктуу жана пайдалуу тажрыйба болду. Жолдошум бизди вокзалга чейин жеткирип салып кетти. Андан кийин мен балдарым менен поездге отуруп жолго чыктык. Балдарым поезд менен биринчи жолу жүрүп жатышкандыктан алар үчүн бул чоң кубаныч болду. Поезд менен жүрүү коопсуз, ыңгайлуу жана тынч. Эң башкысы балдар өздөрүн жакшы сезишти. Биз жолго чыкканга чейин эртең мененки тамактарды, пиринчиктерди, суусундуктарды, жеңил-желпи азыктарды алдын ала даярдап алдык. Ошондуктан жолдо эч кандай түшүк болгон жок. Бул видеодо мен поезддеги плацкарт орундарды, VIP купелерди жана люкс кабиналарды көрсөтөм. Жеке өзүмө жана үй-бүлөмө эң ыңгайлуу вариант бул плацкарт орундар болду. Анткени алар жеткиликтүү жана кеңири. Мисалы, мен 3 билетти 296 сомго сатып алдым. 2 бала 3 жана 1 чоң кишиге үчүн. Бул өтө ыңгайлуу жана үнөмдүү вариант деп эсептейм. Люкс орундар кыйла кымбат болуп, көбүнчө алдын ала 1 ай мурун эле толук сатылып кетет. Эгер сиз да билет алгыңыз келсе, railway.kg сайтына аркылуу онлайн заказ берсеңиз болот. Жолдо кооз пейзаждарды көрдүк. Поезддин ичинде да ар кандай тамак аш жана суусундуктар сатылат. Мисалы, корундуктор 80 сом, муздак чай 150 сом 1 литри. 3 в одном кофе 50 сом турат экен. Бул да жеткиликтүү жана ыңгайлуу. Видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, каналыма жазылып коюңуздарды унутпаңыздар. Бул сапарыбыз сиздерге пайдалуу жана кызыктуу болот деп ишенем. Рахмат. Golden başta balıkçıda. Mana Balıkçı şarının Green City plajına geldik. Oşu poyest menen.